Жашоо сабагы рубрикасына да кезек келип жетти. Албетте бүгүн Жашоо сабагы рубрикасынын кезектеги коногу Бөбүкан Жусупова эжекебиз, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен жаш келип алдыңыз. Анан негизинен эле Жашоо сабагы рубрикасы, ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей эле бизде жашоого колдоно турган же жашообузга керектүү өзгөчө жаштарга максатты кантип койсо болот же болбосо келечекке кандай туура кадам таштаса болот деген ар кандай негизинен азыркы жашоого колдоно турган темаларды көтөрүп келет Жашоо сабагынан. Бүгүнкү кайсыл теманы алып келдиңиз? Бүгүн мен тили көрчүлөр менен пейил жөнүндө сүйлөшкүм келет, айтып бергим келет. Пейил бул кыргыздын эң бир жакшы сапатынын бири. Бул мүнөздүк сапат пейил. Бул адамдардын ар кандай болот эмеспи? Ар кандай адамдар болот. Биз сөздөрдү эстесек, пейили жакшы, кең пейил, ток пейил деген сөздөрдү билебиз жакшы адамдар жөнүндө. Начар адамдар жөнүндө, ой, мунун пейили кетиптир, мунун пейили такыр тарып калыптыр, мунун пейили жок деген сөздөрдү да угуп жүрөбүз да. Ал пейил деген кандай? Мисалы, адам канчалык берешен болсо, канчалык жан дүйнөсү таза болсо, канчалык адам башкаларга эч нерсесин аябай бөлүшүп турса, бул адамдын пейили кенен деп айтабыз. Бул пейили кенен адамга жаратканыбыз берип турат экен ырыскыны көбүрөөк. Жанакы өзүмчүл адамдарды өзүнө эле байлык жыйнаган, анан кийин өзүнө жакшы тамактарды катып жеген, ушундай өзүнүн эле баягы турмушун ойлогон, өзүнүн жашоосун ойлогон, өзүнө эле жакшылык болсун деп тилеген, ошо жашаган адамдарды бул пейили тар деп коет. Кыргыздар эмне үчүн келген конокко, үйгө кирген конокко кир нанос дейт. Бул пейили кенендик. Ошондой эле кыргыздар эч качан илгери суусундукту саткан эмес. Тетиги тааныбаган жолоочу кетип баратса дагы айранын болобу, кымызын алып болобу, ачкылын, жармасын алып, колун ашы кайсы үйүндө кайсы тамак болсо, ошону алып туруп, анан кийин ошол жолоочуга сунган. Бул дагы пейил кенендик да. Анан кийин кыргыздар деген баягы жолоочуга жолуң ак болсун деп дайыма актык бергенди жакшы көргөн да. Ак жалгасын деген, ошо кыргыздын дагы ушундай салтында бар экен да. Ак жалгасын деп кымыз, сүт, айран ушундай берчү экен. Анан ошол пейили жакшы кишилерди, пейили төмөн кишилерди, мисалы, мурунку акындар кандай айткан, мурунку адамдар кандай айткан. Мисалы, Арстанбек атабыздын сөзүн эстесек, ал киши мындай деген экен. Шагылы болбой, зоо болбойт, шайыр болбой, эл болбойт, пейили жакшы кем болбойт деген. Пейили жакшы киши эч качан кем болбойт, анын ырыскысы абдан көп болот экен. Пейили тарыган киши жөнүндө Чыңгыз Айтматов мындай сөз айткан экен. Ичкен ашына, кийген кийимине мактанып, семирип жатып калды дегиче, анда ал адамдын адамдык сапаты кеткени деп айткан экен. Эми мындай ойлоп көрсөк, кантип эле жакшы кийинген адам, анан кийин жакшы тамак ичкиси келбейт, ар бир адамдын баарыбыз эле жакшы жашагыбыз келет, бардыкта болгубуз келет, туурабы? Бардыкта болуу, бардыкта жашоо бул абдан жакшы. Баарыбыз ошо умтулушубуз керек. Себеби бардык нерсе эмгек менен табылат. Бирок арыдан бери болуп. Өзүң эле жеке эле өзүңгө болбостон, элде болсун, анан менде болсун деген тилек болуш керек адамда. Элде болбой, анда өзүңдө эле жалгыз өзүңдө болсо, сен бактылуу боло албайсың. Ал байлык көпкө сакталбайт. Ал чиримдик байлык бат эле күйүп кетет, жок болуп кетет. Анан ошол элдин арасында эле, катарында эле, сенин колуңда деле жок болуп эле бир заматта ошентип жашап калышың мүмкүн. Анан кийин тиги пейили жакшы адамдар деген ошо эч нерсесин аябай, мисалы кыргыздар илгери жанакы азыркыдай машинелер жок, тетиги таластан чыккан киши көлгө барыш үчүн канча деген күндөрдү ат менен бастырып жетиш керек.
Ошон үчүн жол азабы, көр азабы деп кандай кыйынчылык, ачка болот, адамдын бели талыйт, буту талыйт, чарчайт. Анан ошондо анан кийин кайсы үйгө келбесин, ошол адамды элдер деген тууганындай эле, таанышындай эле келиңиз, келиңиз деп ошол адамды үйүнө кондуруп, атын отко коюп, болгон тамагын салып, анан кийин жакшынакай кылып тосуп алышкан, күтүп алышкан. Ошол киши ошол жерден курсагын тойгузуп, эс алып алып, анан эртең менен эрте кайра жолуна түшкөн. Бул деген пейилдин кенендиги. Эгерде адамдар илгери деле ошо бирок азыраак болсо керек пейили тар адамдар. Эгерде ар кандай шарттар болот да, тамак жок болуп калса, же болбосо баягы ар кандай шарттар болуп калса, же адамдын пейили тар болуп анан кийин үйүнө кондурса дагы тамак бербей, же болбосо ачка калтырып ал кишини, же болбосо ар кайсы шырдоолор айтып кондурбай койсо, анда ал үй жекелеп үй эмес, ошол айыл аябай жаман сөзгө калмак экен да. Анда ал үй жөнүндө мындай деп айтышчу экен. Айыл десем аймак таш беле, үйлөр десем үймөк таш беле деп, ошол айылдын элин ташпоор деп, ташка, таш сымал деп, ташка теңеп кетчү экен да. Ошондо башка үйгө барып айтканда, ай силердин айыл ушинтип таш болуп калган турбайбы, бир жолоочуну кондурбай коюп турсуңар, биздин айылга келип ушинтип айтты дегенде, ошол айыл аябай жаман сынга калчу экен дагы, жаман сөзгө кагылып, ошондуктан элдер билип, намыстанып, жаман сөзгө калбайлык, айылыбызды жаманаттуу кылбайлык деп айылын дагы ойлошкон экен да, пейили жакшы адамдар. Анан мисалы мен бала чакта ошо пейил кенендикти көрүп калдым. Чакыртпай келчү коноктор, чакыртпай келген кишилерге дайыма чай берип, болгон тамагын берчү. Ошондой эле кышында бозо салуу деген болчу. Ошого чакыртпай келген коноктор жакшынакай келип эле күпүлдөшүп, санжыр айтышып, бир күн кечке бозо ичип отурушчу. Ал бозону салуу, сүзүү кыйын да. Ошо энебиз кабагым кашым дебестен ошо сүзүп келип, жакшынакай куюп берчү, куюп отурчу. Анан кийин дагы бир биз таш көмүр жакпай, мен бала чакта жалаң отун, анан кийин тезек жакчубуз. Анан кийин малдуу келет кыргыз эли. Анан кийин баягы болгон малдын богунун баарын кык кылып эле үймөк кылып корого жыя берет. Ошону деген чылап туруп, анан кийин кабар бергенде бир көчөнүн балдарын баары тең чакыртпай туруп, чакырык менен бири-биринен угуп эле анан кийин келип туруп, биз жөн эле бокко малынсак дагы чуркап жанталашып ошол үйдүн тезегин бир күндө эле бүтүрүп койчубуз. Анан мисалы кыргыз аялдар кийиз жасайт. Кийиз жасаган бир аялдын колунан келбейт. Көп аял биригип жашашы керек. Бул ашар түрү. Анан бирөө үй салып атыптыр десе, кыргыздар деген чакыртпайт. Ал үйгө өзлөрү жакшынакай барышып эле кылып аткан оокатын таштап туруп, ай кой мен кол тийгизбей койсом элден чыгып калам, уят болот деп туруп, барып сөзсүз түрдө кол кабыш кылып, өзүнүн эмгегин да тартуулап ошентип койчу да. Ошон үчүн кыргыздарда мурда эмне үчүн пейили кең пейилди көбүрөөк болуп, азыр деген баягы баарыбыз эле өзүмчүлүү болуп ушинтип калдык. Себеби деген азыр биз ошол пейил деген сөздү деле унутуп, анан кийин ошонун негизин билбей, ошонун маанисин сезбей, эгерде пейилибиз тарыса, анда деген биздин ырыскыбыз жок болуп кетет, бизнесибиз күйүп кетет деген ой бизден алыс болуп калды, биздин түшүнүгүбүздө жок болуп калды. Ошону биз түшүнө билишибиз керек. Себеби деген ар бир нерсени өз учурунда жасап, эртерээк билип, анан ошол акылды жашоодо колдонсо абдан жакшы болот деген ойдомун да. Ошон үчүн ошо угармандар менен мен ошол илгерки кыргыздын сапаты жөнүндө айтып бергим келип, бүгүн ошол пейил жөнүндө айтып атам. Анан кийин жанакы ток пейил деген сөзгө дагы түшүнүп айта кетким келет да. Мисалы ток пейил элдер сыртынан эле көрүнүп турат да. Ач пейил адамдар, алар деген мындай жутунуп эле, өзүмдө болсун деп эле, анан кийин өзү ток болуп турса дагы алгысы келип эле. Мисалы жанакы конокко барганда тойлордо деле көрүнөт да, кээ бир кишилер жөн эле жулуңдап баарын эле шыпырып эле дасторкондон алгысы келет да. Бул деген пейилтарлык.
А токпейил киши деген баягы ичип жейт, анан кийин көп жулунбайт, тамакка, ашка жулунбайт, байлыкка жулунбайт. Бирок ошол жанагы токпейил адамга Кудай ырыскыны көбүрөөк берет дагы. Анан кийин пейили ачып болуп калган, пейили кеткен адамдарга баягы Кудай жаратканыбыз кемитип турат экен да. Мынакей пейили тууралуусунда да көрдүк, негизинен эле жана жакшы сөз бар эмеспи? Же болбосо бир нерсе болсо деле пейилиңе жараша болуп атат деген дагы сөз бар го. Андыктан ардактуу көрөрмандар, эмнеси болсо дагы пейил устоңдойлу. Негизинен эле адамдар ушул пейилден көп нерсе таба алабыз, Пейлиң оңолсо, ишиң оң болот, жумушуң оң болот дегендей. Сизге ыраазычылык билгизебиз. Бизде болсо Албетте, бизде Жашоо сабагы рубрикасынын кезектеги коногу Бөбүкан Жусупова айым болуп өттү, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Чоң рахмат сизге.